Достор, мен бүгін Грузияға жөнөдүм. Грузияға барардан мурун Бакуга тийип, Бакуда Азербайжандын Баку шаарында бир күн убакытты ошол жерге коротуп, андан ары Грузияга барып, Грузиянын ошол Тбилиси, Батуми шаарларын бир катар кыдырып келейин деп атам. Анан эми кээде менин оюмча ушул адам мынау ушул өзүбүздүн эле Кыргызстандын ичинде жүрө бербей, бир катар нары чыгып, бери чыгып, нар жакты көрүп, бер жакты көрүп дегендей. Ал шаарлар кантип өнүгүп атат, ал өлкөлөр кантип байып атат, же кайсы жерден ката кетирип атат, же кайсыл артыкчылыктары бар. Ошол артыкчылыктарын биз кантип көчүрүп алсак болот, кантип колдонсок болот, кантип ошону мындай өзүбүзгө бир туурасак болобу, ошого окшогон нерселерди көрүп келгим келип атат. Анан аларда мисалы мынага окшогон дарактарды кандай кылып тарбиялашат, кантип эгишет, кайсыл дарактарга басым жасайт, алардын эмне артыкчылыктары бар экен, ошолордун баардыгын бир өзүм көрүп келейин, сиздерге дагы көргөзөйүн деп атам. Кыргызда, өзбөктө пухта деген сөз бар. Ал пухта адамдын сыпатына карата айтылат. Пухта адамдар мынтип кайсыл жерде иштесе, кайсыл жерде жүрсө, ошол акчасын чача бербейт, тапкан буюмун акчасынан тышкары дагы бирдемелерди ала жүрөт, топтой жүрөт, и ошолордун мекенине жөнөтүшөт. Үйүнө алып келет, пайдаланат. Ошондой пухта адамдарды мына жөнөткөн жүктөрү келди. Мына Жылдызбек менен Ильязбек дагы азыр бир партиясын алып келишти. Мына азыр карасаңыздар бардыгы бар. Велосипеди бар, дөңгөлөгү бар, мынага окшогон бирдеме бышыра турган мештери бар, бардыгы бар. Азыр эми ушулар келип түшөрү менен портерлерге жүктөлүп региондорго дагы кетет. Мен бардыгыңыздарды ошол Орусияда жүргөндөрдү айрыкча мен ошол пухта болууга чакырат элем. Анткени пухта адамдардын бардык жогу пухта. Акчасы өзүнчө, тапкан буюму өзүнчө, топтогон буюм терим оокаттары ал өзүнчө, ошонун бардыгын алып келе берет, алардын берекеси болот ошол кишилердин. Мына, азыр бардык ушулар кетет азыр. Азыр кетип атып, ушул жерде мына Манас аэропортунда турам азыр. Таңкы саат 4-төрдө учат экенбиз. Анан ошого чейин аэропортто жүрүп турам. Бирок эми ошо аэропортко кирип кетип атып, мынау көп жерде бака терек деп коет, көп жерде орусчасы баягы күмүш дарак деп коет экен, күмүш түстүү ушундай ак дарактар да. Ушул ак дарактардын өзүнчө колорити бар. Бул дарактардын өзүнүн жанагындай бир башкадан өзгөчөлөнүп турган түздүгү менен, актыгы менен, өңү менен, анан көлөкөгө байлыгы менен, бийиктиги менен, анан эң негизгиси бул адаптацияны талап кылбаган өзүбүздүн кол бала дарактар да. Анан ушуларды көрүп мен дайыма суктанам ушугачы. Мисалы Кыргызстан бүтүндөй чоң-чоң көчөлөрүнө, чоң-чоң баягы трассаларына ушундай дарактарды эгип, ушунусу менен таанылса, Кыргызстандын брендтеринин бирөөсү ушул дарактар болсо кандай болот эле деп ойлойм да. Себеби Кыргызстандын көп жерлеринде бул жок. Көбүнчө Бишкекте гана бар. Кыргызстандын башка жерлеринде бар, бирок өңү мындай аппак эмес негедир. Негедир ушул Бишкектегилер аппак болот. Жанагы ак кайыңдай болот. Анан ошон үчүн мага жагат булчу. Дайыма келгенде дайыма ушундай бир өзгөчө бир коздугу бар. Мындан карасаңыздар, аппак болуп, атайын бир тизилип, жакшынакай болуп турат да. Көлөкөзү дагы кеңири. Анан ушуну эмнеге эге бербейт экенбиз деп ойлонуп коем дайымачы. Азыр эми ошол Грузияга барсак, буюрса жетсек, анан Бакуга барсак, ал жерлерде ушул дарактарды кандай кылат, кантип шаарларын көркөмдөшөт, кантип абатташтырат, кантип көрктөндүрүшөт, ошолордун баардыгын көргөзүп, көрүп, аңдап, баамдап, анан ошолорду ушинтсек болот турбайбы деп бир жаңы идеяларды алып келейин деп атам. Анан эми бул жерде проблема көп негизи. Жазып атасыздар, аларды окуп атам. Көп жерде жер талаш, көп жерде ушул кезек, жана башкалар. Мисалы ошол эле кезек маселесин, ошол эле санариптештирүү маселесин грузиндер кантип чечишкен, кантип чечип атышат. Алар кайсы бир проблемаларын, мисалы таза сууну кантип чечишти, шаарды кантип курушту, аларда деле биздикиндей пробка барбы, аларда экологиясы кандай, биздин Бишкектей аларда да түтүн жыттанабы же жокпу, жыттанбаса эмне үчүн жыттанбайт, же алар азбы, же шаар кичинекейби, же алар шаарын туура салганбы, ошолорду бир аңдап келейин деп атам. Анан ошодон бир идеяны алсам, ошону мындай кылса болот туугандар деп айткым келип атат. Алгач ишкердиген шапалактай темирден антенна жасап баштаган Убай Маткасымов азыр чоң завод түптөдө. Маткасым заводу учурда товарлардын 100дөн ашык түрүн өндүрөт. Заводдогу жабдыктардын эле баасы 300 миллион сомду чапчыйт. Анда азыр 100дөн ашык адам эмгектенет.
Мына ушул заводдун негиздөөчүсү Убай Маткасымов жаштарды инженердик кесиптерди тандоого кондойт. Ал инженердик кесип түгөлүктүү деп эсептейт. Маткасым заводунун WhatsApp номуру 0504 20 00 67. Нары бери чыгып, нар жак бери жакты көрүп, ошолорго салыштырып, ошолордун артыкчылыгын албай эле анан өзүбүз эле баягы өзүбүздүн казаныбызда эле кайнай бергенден көрө ошолорду бир көрүп келгенибиз жакшы го деп ойлойм. Кеттик анда. Кудай буйруса сиздерге ушул Манастан баштап Тбилисиге чейин барып, андан нары Батуми аяк-баяк шаарларын көрүп, анан кайтып келгенге чейинки бүт ар бир кадамымды сиздерге мындай кенен көрсөтүп берем деп атам. Сиздерге жагат деп ойлойм, жакшы контент даярдап берем деп ойлойм. Бул жөн эле жакшы, кызыктуу контент эмес, пайдалуу дагы контент болот го деген үмүттөмүн. Азыр Манас аэропортуна дайыма тетиги жерден кирчү элек. Азыр ал жактар ремонт болуп атыптыр. Алдын узартып, кеңейтип, алдына дагы кошумча жанагы имараттарды куруп атышыптыр. Бул баягы пристройка деп коелу. Ошентип кошумча мурда баягы чыгып турган навес болот эле го, айбанчасы. Ошол айбанчасын азыр капиталдык курулуш кылып эле бийиктетип көтөрүп атышат окшойт. Мына жерде баягы чыгып экинчи кабатка көтөрүлө турган көпүрөсүн аны бузуптур. Азыр эми кандай кылышат билбейм. Бирок азыр эми бул жакта ушундай ремонт болуп атыптыр, светтери өчүк. Анан жумуш болуп атыптыр. Азыр биз бул жагынан адаттагыдай бул жагынан эмес, мына жагынан кирет экенбиз, ылдыйраак жагынан. Туугандар, мына баннерлерди Кыргызстан боюнча бардык жерден алдырдыңыздар эле го. Алдырып, анын ордуна жанагы кандай десем, электрондук баннерлерди койдурам дедиңиздер эле. Анан эмне үчүн бардыгы алынды, булар алынбай турат? И болгондо дагы наркысы го макул эми сүрөтү бар экен. А бирок мунаусунун бул жагында жөн эле мынау тунике темир турат. Неге мындай турат билбейм. Анан эгерде кылсак, алсак бардыгын тегиз алалы. Анан албасак анда албай эле коюш керек беле дейм да. Неге бардыгын, элдин бардыгын алдырдык, жойдук. Бардыгы электрондук болсун дедик. Анан булар турат. Азыр Манас аэропортундабыз. Түнкү саат 2-ден 19 мүнөт өтүптүр. Бул жакта азыр жарыялар болуп атат. Мына биринчи кабатта бул жакта ошо түнкү саат 2-де перфоратор иштеп атат, кадимгидей дырылдап. Ушундай шашылыш иштешип атат окшойт. Батыраак бүтүрөлү деп. Урматтуу жүргүнчүлөр, Azal Aviakompaniyasынын Bishkek Baku багыты боюнча 524 каттамды түшүүчүнө атайын текшерүү өтүп, аэропорттун экинчи ордунда башталышкан. Түнкү саат 4-тө Манас аэропортуна келип, таңкы 6-да учканбыз. Азыр бул жака саат 7-де келдик. Бакуга келип түштүк. Бакунун аэропорту ушунчалык сонун экен. Бардыгы айнек. Анан мен жана салыштырып атам, келгенден кийин эми көрсөң анан тааныйт экенсиң да. Биздин Манастын азыр мына жердин бир эле залы Манастын бүт аэропортундай эле экен. Аябай чоң экен, аябай көркөмдүү кылып салыптыр. Бул баягы Гейдар Алиев деп мурунку президенттин атына коюлган аэропорт экен. Эми бул жагын караңыздар. Бул бүтүндөй ушундай айнек менен салыныптыр. Андан сырткары бул жагын карасаңыздар, тетиги ушул мындан нары чыгып шаарга кете турган жагы ушунчалык кенен экен. Парковкасы дагы кенен экен. Бизде парковка бар жок экени билинбейт. Мындай бир кычык-кучук эле махалладай болуп жатат. Буларда андай эмес экен. Буларда ушундай жайнап турат экен. Анан бул жактын таксилери дагы мондай экен, бир башкача, өзгөчө. Бул баягы Англияда да экен да эми. Ушундай туугандар. Азыр эми Бакуну аралайбыз, Кудай буйруса. Бакунун тамак ашын, жана башкаларын бүт көргөзүп беребиз. Оозум ачылып атат. Баку ушунчалык болуп кеткен деп эч элестетпедим эле. Таксист мынантип баягы машинанын парковкасын аэропорттон чыгып барат, төлөп атат. Анан бул жерде кезек күтүү деген жок экен. Биринин артынан бири туруу деген жок экен. Өзү эле келип төлөп коюп чыгып кетет экен. Дарактары жаш окшойт, өтө бийик эмес экен. Өз негизи булардын арчаларына караганда баягы биздин
Манас аэропортундагы ак дарактар өтө сонун көрүнөт экен өзү. Булардыкы жапыз экен. Пробка деген жок экен. Анда-санда машина жүрөт. 1, 2, 3, 4 полоса бир жагына, 4 полоса бир жагына экен. А бизде болгону Манас аэропортун билебиз да. Жанагы болгону жалгыз жол бар. Манаска келе турган, Манастан кете турган. Эми ошол жалгыз жолубуздагы болгону 2ден 4 эле полоса. 4 эле тилке. А бул жакта бир жагына 4 тилке, бир жагына 4 тилке экен. Мынантип аэропорттон чыгары менен эле мынантип манжа-манжа болуп, ар тарапка тармак болуп жолдор бөлүнүп кетет экен. Баягы мисалы биз Манастан чыккандан кийин ошо шаарга киргенге чейин дээрлик 18 километр бир эле жолдо барабыз да, ошон үчүн тыгын да көрсө. Анан мен ошон үчүн кечээ келатып ойлодум эле. Ошол Манас азыр жибек жолун анан Ден Сиапин көчөлөрүн ремонт кылып атышат. Ремонтко деп жабышты. А ошону башка бир жолдорду кылбайбы дейм да. Аны ремонт кылгандан мурун. Ал эми өтө эле өлүп калган жол эмес эле. Эми чыдап турсак болот эле. Башка бир жолду кылып бүтүрүп алып, анан кийин ошол жибек жолун Манас берки Ден Сиапинди жапса, анан кийин макул болот элең да. Азыр биз 98 жылдамдык менен дээрлик 101 менен баратабыз азыр. 199 саатына 99 чакырым менен баратабыз. Буларда аэропорттон баратканда мынау кадимки эле жөнөкөй үйлөрдүн дуалын мынантип бирдей дуал менен, бирдей стандарт менен тостуруптур. Балким мамлекет өзү тосконбу же элдерге тостурганбы ушундай бир дизайнды диктовать этип билбейм. Бирок ошо баардыгыныкы окшош болгону бир жагынан жакшы экен. Анан дагы бир жери мен айтайын дегеним, биздин чоңдор эл көрбөсө дагы дайыма ушул Бакуга келатканда, кайсы бир саммиттерге, бирдемеге, бир жыйналыштарга келатканда ушул аэропортко конуп, ушул эле жол менен шаарга кирсе керек дейм да. Демек ушуну көрсө керек. Биз дагы ушундай эле кылышыбыз керек экен деп ойлонсо керек деп ойлойм да азыр. Бизде эмне ушундай кылыш ушунчалык эле кыйынбы? 6 полоса экен, 6 тилке бир жагына, 6 тилке бир жагына экен. Бул аэропортко келген көп жолдордун бирөөсү эле экен. Бул аэропорттон чыккандан кийин эле мынантип жайылып тармак болуп кетет экен. Ошондогу бир тармактын жолу бирөөсүнүкү ушундай, бир жагына 6 тилкелүү болуп атат. Бакунун эми негизи Азербайжандын калкынын саны 10 миллиондой экен. Бизден өтө деле көп эмес. Эми бир жагынан туура булардын баягы нефтиси бар, байлыгы бар дегендей. Бирок экинчи жагынан ошону аябай эле сарамжалдуу пайдаланышкандай. Мисалы бизде баягы Кытайды дуурап мындай эмелерди койдук эле. Жанагы жолго чырактарды койгон элек. А бирок аны жарабай жана балыкчыдагыларды кайра демонтаж кылып алып атабыз. А буларда таптакыр башкача экен. Мындай эскиче бир дизайн менен кылынган. Аябай кооз көрүнөт экен, мынантип жүзүмдөй болуп, шингил болуп турат экен, ийилип. Мына жолдогу фонарлары. Кытайды дуурабай ушул Азербайжанды дуурасак болчу да экен эле бизде эле. Бизде эле эми чыгыш элдерине киребиз да турабы. Азыр ушул Азербайжандын ушул Баку шаарынын дизайнын көргөндө, бул жердеги архитектуранын түзүлүшүн көргөндө биздин Бишкектин архитекторлоруна, алардын гениалдуулугуна аябай там берет экенсиң. Анан ушунчалык биздин архитекторлор азамат экен, буларга Кудай өмүр берсин экен деп ошолорго кайра таазим кылгым келет экен биздин архитекторлорго. Неге? Себеби биздин архитекторлор ошол бизге ушунчалык баягы машинада жай жүргөнгө, анан жолдон өтөм десең машина уруп кеткенге бардык шартты, бардык аракетти жасашыптыр. Рахмат сиздерге. А муналар аны кыла албаптыр да, анын бирин дагы көрсө. Карагыла. Бизде светофорду аябай көп коюшуптур. Буларда келатабыз, бир светофорго токтогон жокпуз, Бул кандай, бул эмне деген архитектура бул? Ушуларга салыштырганда анан ойлойт экенсиң да, көрсө биздин архитекторлор генийлер экен деп. Ушундай. Жолун булар шампунь менен жуушат экен, мынаны карагыла, мына шампунь мына, мен кар окшойт дептим, мына шампунь. Мына көктөр чыгып турат. Ойлонойун.
Как часто вы моете машину свою? Araba. Ha 50 копеек. Atırsan özün yiyorsun. Bir ayda kança marta? Kança neçe marta? Bir ayda. Мойка. А. 5 manat. Нет. Сколько раз в месяц? Ha, сколько раз? Вы. Машину моете. 4-5 раз. 4-5 раз. Кир машина көрінбейді. Біздегідей бозорған баяғы эме деп жазып қояды ғой. Мой меня деп жазып қояды ғой, мені жуу деп. Ошондой бұл жерде антип bir машинаға жазайын десең жазалғыдай емес. Мына қарасаңар, мына шампунь мыналар, көк. Күніге ошентип жуабы? Каждый день так моют да дорогу. Сколько раз в день? Один раз. Один раз в месяц или в неделю? Один раз в месяц. Bir ayda bir жол ушинтип жууп турат экен. Билесиңер да мен bir нерсени көргөзүп атканда дароо эле bir машинанын үстүндөгү чаңына мынтип эле колум менен эле сүрөтүн тартып картасын көргөзө берем го. Бул жакта андай мүмкүн эмес экен. Мага кыйын болот экен. Себеби андай чаң машина бул жерде жок экен. Биз канча жылда жетебиз мындайга? Метро бармы? Метро бармы? Ого, метросу бар экен. Ошон үчүн көчөдө адам көрүнбөйт экен да. Мына көчө тазалагычтан башка адам көрүнбөйт көчөдө. Көчө шыпырган гана бир мына жакта үчөө турат. Аркы жакта 2 аял келатат, мына жерде бир бала отурат. Көчөдө адам саналуу экен. Жолдун четинде самокаттарды көрдүңүздөр да. Ошол самокаттар эми бул жакта адам аз болсо самокат менен жүрө берсең, эч кимди уруп деле кетпейт экен да. Бизде самокат менен адам кыйчый. Ошон үчүн анан ал самокат 1000 жолу жакшы айдасаң да бир аз эле ылдамыраак жүргөн болсоң кагышасың да. Көрсө, маселе самокатта эмес экен, маселе метродо экен. Метрону кылып кой, адамдардын бардыгы жердин астына түшүп кетет. Анча-мынча көчөдө сейилдеп жүрөм деген самокатта канча ылдамдык менен жүрсө жүрө берсин экен. Эч нерсе болбойт экен. Эч ким менен кагышпайт экен. Эч кимдин колу дагы, буту да сынбайт экен. Башы да жарылбайт экен. Себеби кагышканга киши жок экен көчөдө. Бишкекте мына куртка менен үшүп аттым эле. Ушул октябрдын башында. Азыр бул жака келсең, бул куртка менен ысыйт экенсиң. Салам алейкум. Адамдар монотип, адамдар монотип футболка кийип жүрүшөт. Күн ысык экен. Азыр биз такси менен келип, мына эски шаарына келдик. Эски шаар деп коет экен. Ушул жеринде токтодук. Бизди таштап коюп кетти. Эми бүгүн биз кечке чейин убактыбыз бар. Кечке чейин ушул Бакуда эски шаарын, жаңы шаарын, бутубуздун жетишинче, күчүбүздүн жетишинче кыдырып, анан сиздерге көргөзүп берели деген ниетте турамын азыр. Мунондо караңыздар, бардык жокту монтип жайнап чыгып жууп атышат чаңдарын. Бул жакта өзү жалчыган чаң деле жок экен, бирок ошондо калтырбай жууп атышат монтип. Бир чыкканда ошол 1, 2, 3, 4, 5 киши ошол бир кичинекей участокты 5 киши жууп атат. Бирөө чоң окшойт. Калганы ошол 5 аял ушулардын бардыгын жууп атышат. Буларда дагы мына баары бир Европага окшогон, Европага жакындыктын баары бир илеби сезилет да. Европада мындай таштардан ушинтип жолдор жасап коюшкан. Ички жолдор көбүнчө ушундай. Буларда дагы ошол чоң жолдон мындай бурулган деле эски жолдор ушундай экен. Таштан. Машинаң дүрүк деп кетет, бирок бул айла жок ушундай. Бизде мындай жол болгон болсо адамдардын бардыгы сөгүнсө керек эле. Машинам талкаланып калды деп. Бирок буларда андай эмес экен. Эски шаарын ушу эски ойдон сактап калганга аракет кылышыптыр. Мына мисал мунан караңыздар. Ачыктыр дейт. Ачыктыр дегени ачык деген экен. Open деп турат. Эмне экенин билбедим, бирок мына эски мунаралардын сүрөтүн коюп, мындай жыгачты ушу ойдон сактап калышыптыр мына жыгач дарбазасын. Илгерки эмен. Биз буга окшогондун бардыгын чанып, ой, жыгач экен деп алып, жанагы тунике менен жаап, же болбосо пескоблок менен уруп, ардеме кылып атабыз. Бирок буларда ушундай нерсени сактап калтырышыптыр.
Бул эски шаарды ушул эски ойдон сактап, эски ойдон калтырганга аракет кылышкан окшойт. Так. Мына мисалы, мынан караңыздар. Мына жери дагы мына эскиче жасашыптыр. Мына ол эски ушул дубал окшойт. Болгондо да эни 1 метрлик экен. Ошону ушул ойдон калтырышыптыр, сактаптыр, тийбептир, бузбаптыр. Эми бирок буларда ушул нерсе бар экен да бизде болгону мисалы Ошто Сулайман тоонун айланасында гана ушундай бир эски эмелер бар эле, аны дагы жок кылганбыз. Азыр эми орду бар, аны чөп басып жатат бизди, чын басып. Алымбек таткан жанагы эмесин бир мончо курган экен, ошол мончосу ушинтип жатат. Бирок буларда сонун болуп сакталып турат экен. Ушул ойдон калтырышыптыр. Наркы жака мисалы жаңы имарат окшойт, аны куруптур, бирок ошондо дагы мына эскисин бузбастан, албастан, талкалабастан, жок кылбастан ошону сактап коюшуптур. Мундагы мисалы мына имараттагы мына эски эмени мына оймолор менен жасалган эмени дагы дуалдын ошол бычымын, ошол фасатын ушул бойдон сакташыптыр. Кыдырып көрө берели, дагы эмнени көрөт экенбиз. Биз атайын жанагы Бакунун эски шаарына деп келдик, анан жаңы шаарына дагы анан өтөрбүз, бирок азыр ушул эски шаарын бир көрөлүчү. Европага окшош экен. Праганын эмелерине окшоп кетет экен, Кашкарга бир аз окшоп кетет экен. Бакунун эски шаарында негедир мечит көп экен. Мисалы мына мечит экен, бул жакта дагы мечиттер көп экен. Анан эми негизинен бул баягы мусулман өлкө да, биз сыяктуу эле. Бирок буларга дин бизге караганда бир кыйла эрте келген, эрте калыптанган. Ошон үчүн буларда мынага окшогон чакан болсо дагы ушундай мурдатан калыптанган мечиттери бар экен. Азыр эми мисалы ушул эски шаардын ичинде эле бир 4-5 мечит бар дейт. Азыр ушул эски шаарды аралап баратабыз. Анан бул жерден бир табышмактуу бирдемени көрдүм. Балким тарыхчылар айтышар, такташар. Бул жакта Телман деген көчө бар экен ушул жерде. Анан мен айтып атам, бул Телман деген бизде уруунун аты бар, Телман деген айылдын аты бар. Анан булар менен ушул Телман деген кандай бир байланышы барбы деп издеп көрсөм, булар Телман деген эмне экенин билбейбиз, бирок адамдын аты дейт. Телман аттуулар бул жакта аябай көп экен. Так, биз бул жака жүрөбүз азыр, а? Азыр мына жигиттин аты Руслан экен. Бул жигит азыр бизге гид болуп, ушул эски шаар жөнүндө кызыктуу нерселерди айтып берем деп атат. Русский, на русском разговариваете там? Да, нормально. Да. Мы познакомились вот у Мерси Баку, в старом городе, новых гостей. И сейчас они идут на экскурсию по старому городу. И они оставят, я надеюсь, хорошее впечатление вам, потому что мы работаем около 5 лет. Надеюсь. Я надеюсь, конечно. Это 100% информация. Бул жерде азыр Руслан айтып атат. Да. Бир 12-13 доллар болот дейт. 2-3 саат тур кылабыз дейт. Ушул эски шаарды аралап. Анан бардык нерсесин ушул жердеги легендаларды, негизи эле ушул жердеги көчөлөрдү, ушул жердеги имараттарды, ошолордун тарыхын айтып берем деп атат. Жеткиликтүү кылып. Азыр биз ушуга үмүт артып баратабыз. Ушул эле жерден бизди тосуп алды бул. Биз мындай эч кандай таанышы жок. Эч кандай бир күтүп алган адам жок. Жөн эле келдик, такси менен ушул жерге токтодук. Анан ушул эски шаарга ушул таксисттин айтканы боюнча эле келип токтогондо эле булар бизди тосуп алды. Жакшы экен. То есть буларда ушул туризм аябай жанагы чындап эле турмушка ашыптыр. Чындап эле буларда мындай телевизордо эмес экен туризм. Буларда туризм турмушта экен. Немножко понимаю, кстати. Туризм у нас, что-то про туризм говорите? Да. У нас в Кыргызстане туризм развивается только в телевизорах. А, правда? Да. Не, у нас, например... У вас? Да. У вас как бы... У нас культура этого, мы зарабатываем из-за этого. Да. Нефть, газ и туризм. Отели, экскурсии, турагенты. Все у нас это на хорошем уровне. А ты можешь сказать, какую долю в экономике имеет туризм? Огромная. Она занимает больше трети. Да? Я говорю, у нас нефть, газ,
и идет потом уже туризм. У нас открываются дороги, с Китая недавно открылась, и мы зарабатываем из-за туристов с Китая огромные деньги. Но не мы, а правители. Да. А не мы. Государство. Я бы зарабатывал, я бы не здесь был уже. Да. Да. Ну, это прекрасная страна. Азербайджан, приезжайте. Обычно мы хорошо принимаем всех гостей. Да. Да. Вот сейчас офис. Можете, кстати, могу я вам показать офис. Ваш офис, да? Да, вот наш офис. Азербайджан Travel Place. Налево заходите. Налево, да? Да, там менеджер. Салам алейкум. Ой, здравствуйте. Присаживайтесь. Здравствуйте. Вот место. Мы ваши гости, Капрал. Откуда вы приехали? С Кыргызстана. Иссыкуль. Да. Меня зовут Гида. А у вас? Адрес. Идрис? Да. Есть у нас такое имя, да, сосед мой. Его. А у вас как зовут? Его Бахтияр зовут. Бахтияр? Да. Да. Ну, короче, Похожие, да, да, именно? тоже Знакомые. есть, конечно, Бахтияр у нас. Да. Да, был такой криминальный авторитет, может, слышали? Да? Бахтияр, Локу Бахтияр. Слышали? Нет. Ну все, вы меня снимаете, я про такое не буду говорить. Да, хорошо. Да, про этот я имею в виду. Не, просто мы сейчас не боимся криминалов, потому что у нас в стране всех их обезглавили. Не, у нас тоже обезглавили. Просто Да? говорить нельзя же на камеру, мало ли там потом у меня проблемы будут. Хорошо. У нас такое было. Да, хорошо. Мой коллега, как-то, знаете, рассказывал Да. в автобусе, значит, ну, что не нужно было. Хорошо. А это журналисты были. Мы тоже, кстати, журналисты. Серьезно? Да, Вот, я шучу. я ютуб-блогер. У нас имеется в ютубе. Вот тут Где-то. несколько человек, с которыми я фотографировался, но это не все. Бакунун ушул эски шаарында отурабыз. Түштөн элеп келдик. Бул кадым бак деп айтылат экен, кадым бак деп коет экен. Бизче алганда кадим. Те кадимден берки бак дегендей мааниде экен. Ошол эски бак дегендей. Анан азыр эми тамактарын көрөбүз эми. Мен үчүн алып келди азыр. Буйруса. Болду? Да? Рахмат. Эми булар түрк тилдүү болгон үчүн ошол кадимки биз сыяктуу эле сүйлөшөт экен. Бизге көп сөздөрдү окшошуп кетет экен. Мисалы мен үчүн карасак, мына жерде так не дейт? Мына бал дейт. Балды бал эле дейт экен биздегидер. Мына сливочное масло дейт. Аны як дейт экен. Муну өзбекчө як дешет, бизде май дейт. Дагы эмне? Шор дейт. Шор деген эми биздегидей эме болсо керек? Тузлуу дегендей мааниде болсо керек. Дагы эмне? Сметананы хама дейт экен, бизде айран деп коебуз эми. Ушул сыяктуу көп сөздөр бизге окшош экен, мындай үндөшүп кетет экен. Азыр түштөнүп алалы, түштөнгөндөн кийин анан буйруса ушул Бакуну бир айланабыз. Өзү негизи Баку жөнүндө айтса өтө сөз көп экен. Азербайжан Азербайжан деген мамлекет болгонго чейин колдон колго өтүп, көп жолу ошол тагдыры ар түрдүү болуп, нары бери ооп турганда, бир жагынан осмондор талашкан, бир жагынан перстер талашкан. Перстер булар азыркы ирандыктар, а осмондор азыркы түрктөр. Андан сырткары арабтар, араб халифаты дагы келип, бул жерди талашып, анан ошодон кийин ушул жерге ошол ислам дини келген. Ошодон улам ислам дини буларга мурунураак келген үчүн, бул жерде мечиттер, дин мурдараак келип, мечиттер мурдараак курулган. Анан Европага жакын болгон үчүн ушул имараттары мондой таштарды кыш катары пайдаланган, архитектурасы, имараты дагы бизге караганда кыйла мурдатан өнүккөн. Азыр карап атам, ушул эски шаардын ичинде эски архитектурасын сактап калганга аракет кылып атыптыр, бирок дайым эле сактай албай атышыптыр. Кээде ошол өз билемдик кылып, темирден эшик жасап да бирдеме кылгандар да бар экен. Эми Азербайжан өзү нефтиге аябай бай өлкө. Нефтиси эми чексиз десе болот. Бирок булардын ушул жагынан алганда, бул канча жолу колдон колго өтсө дагы азыр мамлекет катары түптөлүп, ошол өзүнүн нефтисине өзү ээ болуп, өзү сатып, өзүнө өзү кожоюн болуп отурат. Керек болсо орустарга дагы каяш айтып,
алар менен дагы кээде тиреше кеткенге батынып атат. Анткени бир жагынан булар түрктөр менен жакшы болуп атат. Ошол эле учурда биз жаман көргөн, биз жек көргөн Израиль менен дагы булардын мамилеси абдан жакшы. Булар Израиль менен дагы дос. Ошол эле учурда түрктөр менен дагы дос. Анан грузиндер менен дагы дос. Ошон үчүн булар азыр абдан өнүгүп аткан кези. Анан булар өзү СССР кезинде 87-жылы СССР али кулай электе эми күчүн жоготуп баштаганда эле булардын мындай бир жери бар. Азербайжандын негизги жери мына жерде болсо, ортосунан Армения кирип калгандагы мына жерде анклав жери бар. Мына ошол анклав жериндегилер ошол 87-жылы эле биз өзүнчө республика болобуз, биз СССРдин составынан чыгабыз деп ушулар бунт көтөрүшкөн 87-жылы. Ал кезде 87-жылдары көпчүлүгү антип бунт көтөргөнгө батынчу эмес. Бирок ушулар ошол армяндар менен тытышып урушуп атып, анан ушинтип бунт көтөргөнгө барышкан. Кийин ушул азыркы Алиевдин атасы Гейдар Алиев убагында ушул мурда бунт көтөрүлгөн жерден, анклав жердеги айылдан төрөлүп өскөн адам болгон. Анан ал көп жыл баягы СССРдин борбордук бюросунда иштеген, НКВДда иштеген дегендей, КГБда. Анан партшколдун аябай көп тепкичтеринен басып өткөн. Андан сырткары бул аябай ошол Кремльдеги ички интригаларды аябай бышкан, дасыккан саясатчы болгон. Ал 93-жылы Азербайжанга президент болуп шайланган. Бирок 93-жылга чейин ага чейин 2 президент болгон. Гейдар Алиев келген учурда буларда дээрлик армияда болгон эмес. Болгону армиянын канча десе 150 адам бар деген учурлар болгон булардын. Бизде мисалы бир жагынан айтабыз, булардыкы ушул монархия болуп кетип атат десек болот. Себеби атадан балага бийликти кадимкидей эле эч тартынбай нетпей эле мурастап берип коюшкан. Ушул жерден буларда бийлик алмашуу дээрлик болгон эмес. Биздикидей бир нече жолу президенттер алмашып, куулуп, качып дегенге окшогон темалар, ушундай окуялар болгон эмес. Анткени буларда ошо бийликти бир жагынан бекем кармоо саясаты болгон, андан сырткары ошол кармаган адамдар өздөрүн актай алышкан. Мисалы азырга чейин булар Гейдар Алиевди жакшы көрүшөт, себеби ал убагында мындай жакшы келишимдерди кыла алган. Мисалы, булар дагы ошол нефтинин келишим түзгөндө чет өлкөлүктөргө карайт дейм. Ошол нефтисин жалаң буларда технология болгон эмес. Нефтиси болгон менен аны өндүрүп сата алган эмес. Аны өндүрүп сата турган фирмалардын бардыгы чет өлкөлүктөр болгон. Себеби алардын технологиясы болгон, завод, фабрикаларды, нефтини кайра иштетүүчү заводдорду ошолор курушкан. Бирок аларга Гейдар Алиев мындай шарт койгон. 86% өндүрүлгөн продукциядан түшкөн таза пайданын 86% ошол Азербайжанга калтырасын. Калган 14%-ын өзүң алып кетесиң деген шартты койгон. Ошондой келишимди бул 20 жылга түзгөн. 20 жылдан кийин уулу бийликке келип, ал ошол эле келишимди кайрадан узарткан. Ошентип азыр булар дүйнөгө нефтини экспорттоп атат, Европага экспорттоп атат. Мисалы, көбүнчө Орусия азыр өзүнүн пропагандалык видеолорунда мына Европа биздин газыбызды албаса үшүйт, биздин нефтибизди албай койсо булар ачка калат деген сыяктуу сөздөрдү айтышат. Бирок орус бербеген менен аркы жактан казактар берип атат, бул жактан азербайжандар берип атат. Кыскасы ушундай. Азыр мен ошодон улам ойлойм. Каспий аркылуу эле азыр мисалы биз күйүүчү майды Орусиядан Казакстан аркылуу ташып келебиз. Азыр биз Азербайжандан алып эле Каспий аркылуу ташып Казакстан аркылуу алып кирсек, балким арзаныраак болобу деп деле ойлоп кетип атам. Билбейм эми булар бизге орустарга окшоп арзандатып береби жокпу. Себеби орустар эми бизди кармап туруш үчүн, бизди өздөрүнүн жанагы таасиринен чыгарбаш үчүн булар бензинин, дизелин, газын арзандатылган баада бизге берет. Ошонун эсебинен бизде арзан болуп аткан. Кээде Орусияга караганда дагы бизде Кыргызстанда арзан болуп аткан. Бирок азыр эми андай болбой калды. Анткени Украина Орусиянын көптөгөн нефтини кайра иштетүүчү заводдорун талкалап салды. Талкалаганда дагы мисалы бир бомбаны таштайт, анан андан өрт чыгат, ал жарылат, анан муну кайра калыбына келтирип, оңдоп, түздөп, ремонттоп, кайра ишке киргизгенге чейин экинчи бомба келип атат. Анан эми кайрадан ремонттоп баштаганда да үчүнчү бомба келип атат. Ошентип кайра уруп отуруп, булар көптөгөн Орусиянын нефтини кайра иштетүүчү заводдорун дээрлик талкалап салышты.
Азыр эми ошонун проблемасы бизге дагы ошонун таасири тийип атат. Ошонун айынан бизде дагы бензиндин жоктугу, дизелдин жоктугу, кымбатчылык мына ошодан болуп атат. Балким биз ушул Азербайжан менен келишип, балким ушул жактан жол тапсак, балким бизге жакшы болуп калабы деген ой бар, бирок билбейм эми. Аны эми саясатчылар чечсе керек, бирок бул жака келгенден кийин, булардын абалын көргөндөн кийин, булар дагы нефтинин көп экенин көргөндөн кийин ушундай ойлорго дагы берилет экенсиң. Билбейм эми кандай болот. Негизинен кыскача ушундай. Буларда дин ошол бизге эрте келген, булардын көпчүлүгү ушул ислам динин карманышат. Бирок булар ислам динин карманган менен бизге караганда кыйла европалашкан. Кыздары кыска кийинип жүрүшөт, эркектери сакал коюп жүргөн менен ал сакалын көбүнчө булар мода катары, стиль катары көрүшөт десек болот. Андан сырткары эми экономикасы азыр абдан күчүнө кирген. Абдан аны ошол булардын салган имараттарынан, салган жолдорунан, салган көпүрөлөрүнөн байкасак болот. Анан туризм дейбиз, бирок туризм Грузиядагыдай өтө чоң деңгээлде өнүгүп кете элек экен. Ушундай эми туугандар. Азыр биз ушул эски шаарды аралап жүрөбүз. Бул жакта бизге окшогон туристтер көп экен бүгүн. Анан мына жерде мисалы бизге көргөзүп атат, биздин Орто Азияга байланыштуу нерсе экен. Бул Бухаралыктардын кербен сарайы деп койсок болот экен. Бул дарбазасын атайын төөлөр кириши үчүн монотип бийик куруптур. Бул күндүзү базар болчу экен, жалаң Бухарадан келгендер. То есть бул мурда баягы улуу жибек жолунун бир бөлүгү катары кызмат кылган экен. Бухарадан келип, ошол Бухарадан эмне алып келсе, ошону ушул жерде сатчу экен. Күндүзү соода болот экен, кечинде ушул жерде жатат экен. Анан дарбазасын жаап коюшат экен. Башка адамдар кирбейт экен. Бул азыркыча айтканда мейманкана, ошол эле учурда базар катары кызмат кылыптыр. Эми бул ушунун бардыгы 15-кылымдарда болуптур. Анан эми бул жагында ушунун эле каршысында бул индустардын кербен сарайы экен. Бул жерде индустар келчү экен. Алар дагы өздөрүнүн товарын алып келчү экен. Алардын дини башка, булардын дини башка, улуту башка, бири-бири менен урушуп, согушуп кетпесин деп, ушинтип өз-өзүнчө кылышыптыр. Бул жакта индустар өзүнүн соодасын кылып өздөрү отурушса, бул жакта ошол өзбекстандыктар, бухаралыктар ушул жерге келип өздөрүнүн соодасын кылышчу экен. Анан эми бул жерде ошол күндүзү ошол соодасын кылып, кечинде ушул соодагерлер ушул жерде жатып калат экен, акчасын ушул жерде санайт экен. Анан товарларын эреттейт экен, эртеси күнү кайрадан базар башталат экен. Эл ушул жердеги жергиликтүүлөр кааласа индустардын базарына кирет, кааласа жанагы бухаралыктардын базарына кирет экен. Эми буларда ушундай тарых деген бай экен, булар 15-кылымдан берки нерсе экен, 15-кылымдан бери ушул нерсе сакталып турат экен. Эски шаардагы эң эле белгилүү жерлердин бирөөсү мына ушул Кыз Мунарасы деген жер экен. Кыз Мунарасы деп аталып калганынын бир нече себеби бар дешет, ар түрдүү легендалар бар экен, бирок эми анын ичинен баягы ойдон чыгарылган, сүйүүгө байланган романтикалык бир версия бар экен. Бул ушул жердеги хандын кызы. Эми ал жакта билесиңер да, хандар көбүнчө башка бир хандар менен, кошуналар менен, же болбосо оппоненттери менен союз түзүү үчүн анан кыздарын бири-бирине беришкен. Ошентип баягы кыз алысты жакындатат дегендей жакындатуу максатында. Бирок ага кыздар дайым эле көнө беришкен эмес. Себеби кыздардын өзүнүн сүйгөнү болгон. Дайым эле атасы каалаган кызга баягы кыздар өздөрү ынай бербейт, тие бербейт дегендей. И ошондо дагы ошо проблема бар экен эле. Ошондо дагы ушундай сүйүү бар экен эле көрсө. Анан бул жерде хандын кызы бир балыкчыны сүйүп калып, ошого тием деп, берки атасынын айтканына көнбөй, акыры ыйлактай бергенинен ушул башняга алып келип, хан өзүнүн кызын камап койгон дешет. Бирок хан камап койгон менен аны байлап койгон эмес дейт. Ошон үчүн жанагы кыз ошол деңизди карап отуруп, сүйгөнүн күтүп, анан деңизге өзүн таштап өлгөн. Ошодон улам ушундай Кыз Мунарасы деп аталып калган деген бул романтикалык версиясы. Бирок илимий версия бар экен. Илимий версияда бул баягы ислам дини келгенге чейин, баягы отко сууга сыйынган доордо көбүнчө бул жерде ошол өлгөн адамдарды ошол мунаранын башына чыгарып койчу экен. Бул жерде жанагы карга кузгундар алардын этин жеп, сөөгү калгандан кийин сөөгүн алып келип мына жактагы мына ойдуң жер бар экен. Мына ушул жерге көмүшкөн дейт. Көмгөндө бул жерде жанагы сөөгөктөн от чыгат да түнү. Ошондой болуп
Анан бул жерде дайыма ошондой от күйгөнсүп турчу экен. Бирок кийин ислам дини келгенден кийин мунун бардыгын көмдүрүп, анан муну базарга айлантып койгон дешет. Анан ушул жерде бул базар болгондо баягы кербен сарайга окшоп бул өзбектер үчүн же индустар үчүн эмес, бул жерде ушул жергиликтүүлөр үчүн базар болгон экен. Анан ошол эми негизинен илимий версия ушундай экен. Бул мунаранын өзүнүн архитектуралык өзгөчөлүгү бир кызыктай экен. Мунаранын ушул дуалынын эни, дуалынын туурасы эле 5 метр экен. Ичинде баягы спираль сыяктуу айланып ичинен тепкич бар экен, ошол тепкич менен өйдөгө көтөрүлөт экен. Муну эмнеге курган десең, эми ар түрдүү нерселер бар экен. Эми наркы жакта деңизди караган, же болбосо баягы караулдар турган, же болбосо жөн эле архитектуралык бир жанагы ошол маалдагы хандар өздөрүнүн жанагы бийлигинин бекемдигин, өздөрүнүн байлыгын даңазалоо үчүн, өздөрүнө өздөрү эстелик коюу үчүн ушундай бир монументалдык, ушундай бир курулуш болгон дешет. Эми кимиси ал туура, кимиси туура эмес, аны азыр эч ким билбейт. Мына ушул эле кыз мунарасынын маңдайында мына ушундай бир имарат бар экен. Бул имарат өзү мурдагы 15-кылымдарда иштеп турган мончо экен. Мончо десем азыркы биздин айрым кыргыздар түшүнбөшү мүмкүн, бул баня экен. Анан баня болгондо дагы бул аялдар үчүн дагы, эркектер үчүн дагы иштечү экен. Эгерде мына жака алып келип кара байракты илип койсо, ал күнү эркектер баняга түшчү экен, жуунуп чыгышчу экен. Эгерде кызыл байракты илип койсо, анда буга аял ошол күннөрү аялдар кирип жуунушчу экен. Анан азыр муну өкмөт мындай кылыптыр. Эми муну өкмөт өзүнүн балансына алыптыр. Алып муну жакшылап реконструкция кылып, анан азыр муну баня катары эмес, муну сувенирлерди сатуучу дүкөн кылып коюптур. Эми дүкөн кылганда дагы бул жердеги соодагерлерден бир тыйын акы алынбайт экен. Аренда алынбайт экен мындай алганда. Себеби өкмөт ушул жол менен бул жердеги жанагы кол өнөрчүлөрдү колдоо максатында, ошол кол өнөрчүлүк менен азербайжандардын өзүнүн кол өнөрчүлүк өнөрлөрүн, чыгармаларын даңазалоо максатында атайын бул жерде ошол кол өнөрчүлөр үчүн акысыз кылып коюптур. Каалаган турист кирет экен, каалаган сувенирин сатып алат экен, анан кете берет экен. Бул жерде саткандар, пайда көргөндөр өкмөткө эч кандай салык, эч нерсе төлөбөйт экен. Болгону бул жерде салбастар. Бул жерде ушул жон гана ушул мамлекеттин колдоосу менен ушул нерселер болот экен. Бул жерде эмнелер турат? Табактар бар экен. Ушул чоподон же неден жасалган десек болот. Фарфордон жасалган нерселер экен. Байпактары турат. Жыгачтан жасалган нерселер турат. Так. Sorry. Кеттик. Анан азыр эле чакан элекен, тартса болбойт дейт. Макул деп чыгып баратабыз. Ушундай экен. Ушундай негизинен. Эми бул биз дагы ушул нерсени өзүбүз үчүн алсак болгудай экен. Себеби туризмди өнүктүрөбүз деп атабыз. Бирок өнүктүрөм деген менен муну өнүктүргөнгө туризмди мамлекет тарабынан кандай колдоо болуп атат, бизде табышмак. Кээ бир жерде даараткана куруп атат, анысына эч ким кирбейт. Кээ бир жерде монтип бир жана кол өнөрчүлөр көчөсүн кылабыз деп мисалы Ошто ошондой кылып көрүштү. Ага эч ким барган жок, аны же сатып алган жок, же болбосо адамдарга ушул жерде ушул Сулайман тоонун территориясына карайт. Бул жерде үйүңөрдү өзгөртпөгүлө, эски ойдон сакталсын. Аны курам десеңер мамлекеттен уруксат сурагыла. Анын дизайнын, анын курулушунун өңүн, түсүн, курулушунун түзүлүшүн, анын бардыгын мамлекет менен макулдашкыла дегендей бир шарт коюлган жок. Коюлса дагы ал ишке ашкан жок. Ал жон гана бир кандай десем эми, тек гана сөз жүзүндө калып келатат бизде. Бирок буларда ошол иш жүзүнө ашып азыр иштеп атыптыр. Ушундай. Эми мына окшогон жерлерди дагы бизде бул жок эми. Булар монтип кафе кылып койгон да жакшы экен. Тамеки чегишип, кофе ичип, суу ичип отурушат.
Коста кафе дейт. Ушундай. Өзү негизи азыр биз дагы бул жердеги ушул эски сарайдын эле кичинекей эле жердин ичинде 4 кербен сарай бар экен. Экөөнү жана айтып бердим. Мына 3-үчүсү экен. Бул эми бул кайсы бир элдер үчүн эмес, бул бардык кандай десем, аралаш соода үчүн экен. Аралаш элдер үчүн экен. Эгерде мисалы жана индустар бир кербен сарайга барса, анан кандай десем, анан башкалары башка кербен сарайга барчу экен. Анан эми бул аралаш, каалаганы ушул жерге дагы келчү экен. Анан азыр бул ресторан катары иштеп атыптыр. Бул азыр мурдагыдай кербен сарай эмес экен. Но ар биринде өзүнүн соода жайы болсо керек да. Бул 2 кабаттуу экен. Ким кааласа ошол келип соодасын кылчу экен. Бул кербен сарайлар эми чынын айтканда соодагерлер үчүн салыныптыр. Соодагерлер ушул жерге келип соода кылганы үчүн ушул жергиликтүү ушул имараттын ээсине азыркыча айтканда аренда төлөчү экен. Анан соодасын кылчу экен. Мисалы бул жерде 1 апта соода кылат, 2 апта соода кылат. Соода болбой калгандан кийин бир 30-40 чакырым аралыкта, алыстыкта жайгашкан башка шаарга барып, башка жердеги ушундай кербен сарайга барып, кайра эле соодасын улантып, ошентип кыдырып жүрө берчү экен. Анан эми ушул эми азыр эми ушул ресторан катары иштеп атыптыр. Ушундай туугандар. Азербайжандарда эгерде муну кийсем, мен демек бай экенмин. А эгерде мен муну кийсем, анда мен чабан экенмин, кедей экенмин. Мечиттердин бири болгон экен. Анан бул мечитти жанагы СССРди билесиңер. СССР мечитке, медресеге, жанагы өздөрүнүн чиркөөлөрүнө, бүт бардыгына диний нерселерге каршы болгон. Анан мечит медреселердин бардыгын бузганга, бомбалаганга аракет кылышкан, же болбосо кинотеатр кылышкан, спорт зал кылышкан, китепкана кылышкан, же клуб кылып коюшкан, диско клуб кылып коюшкан мечиттерди. Ошондой бир доорлор болгон. Азербайжанда дагы ушундай мечиттердин бирөөсү, ошол эски мечит экен эле, муну килем музей кылып койгон экен. А кийин килем музейин башка жака көчүрүп, башка бир жакшы килем музей курушуп, көчүрүп чыгып кеткенден кийин кайрадан бул мечит болуп калыптыр. Эми мечит баары бир ишеним, элдин ишениминдеги, элдин эсиндеги нерсе катары бул кайра баары бир өзүнүн эмесине келе берет экен. А бул болсо ушул эски шаардагы Азербайжандагы чоң бир кербен сарайлардын дагы бирөөсү экен. Болгондо да эң эски кербен сарай ушул экен, бул дагы азыр монтип чоң ресторан экен. Мен азыр мына имаратты көрүп, илгерки адамдардын вкусу бар экен дегенге аргасыз болом да. 1908-жылы Мамедов деген ушул жердин жергиликтүү байы бар экен, нефть магнаты. Кыргызча алганда жана көмүр магнат болгон Нурдин Мотиев, же болбосо жанагы Уялчак депутат сыяктуу магнат болгон экен. Анан ошол киши ушул имаратты курдурган экен. Анан азыр кийинчерээк СССР маалында муну бала бакча кылып коюптур. Анан азыр башка максатта иштетилип атат экен. Эми туристтик жай болуп калыптыр. Эми ушул жерден эски менен жаңынын айкалышканын көрсө болот, же болбосо айырмачылыгын көрсө болот. Бул эски имараттар, анын аркы айнектен болгон, бул азыркы жаңы заманбап архитектурасы экен ушул Азербайжандын. Себеби Азербайжан бул баягы биринчиден отко сыйынган мамлекет болгон. Отко сыйынганда дагы эмне үчүн сыйынган? Себеби бул жерде баягы газ көп болгон үчүн ар жерден ошол газ күйүп турчу. От өзүнөн өзү жер күйүп турган. Анан ошол эл бул жер жөндөн жөн күйбөйт, бул Кудайдын кудурети менен дегендей бир ишеним менен анан ошол отко сыйынган экен. Отту кандай десем, отту пир туткан. Ошонун айынан бул баягы оттордун өлкөсү деп дагы аталып жүргөн экен. Азыр эми ошол уламышты, ошол көз карашты улап, мамлекет монтип азыр айнектен ошондой жалындын формасында кылып, монтип оттуу имаратты кылыптыр. Болгондо дагы өзү жанагы Азербайжандын символдорунун бири, дагы бир биз көп биле бербеген, ошол 3 мындай тилин соймоңдотуп турган 3 жалын Азербайжандын символдорунун бири экен. Азыр ошол 3 жалынга ошол 3 имаратты куруптур, 3-өн тең айнектен, 3-өн тең ошол жалындын формасында кылыптыр. Азыр эми ушинтип эми эски менен жаңы айырмаланып, бир жагынан айкалышып, ушинтип турган маал экен.
сіздерге дагы бир өтө бир кызыктуу бир фактыларды айтып бергим келип турат. Мынау мечит, жана башында көргөздүм, бул мечит бул 15-кылымдарга таандык курулуш. То есть 15-кылымдардагы архитектура десек болот. А ошонун эле жанындагы мынау бул 19-кылымдагы архитектура. Бул эски араб архитектурасы десек, а бул муну Париж архитектурасы же болбосо Европа архитектурасы десек болот экен. Себеби бул баягы алгачкы ошол дин келгендеги архитектура, бул диний архитектура деп койсок болот, же болбосо араб архитектурасы. А бул 19-кылымда Бакудан нефти табылып, бул жерде нефти магнаттар Мамедов сыяктуулар өтө көп жаралыптыр. 52 нефти магнат болгон экен. Ошолор бардыгы акчалуу болуп, анан акчасын батыра албай мынага окшогон монументалдык курулуштарды Европадан архитекторлорду чакырып келип, анан ушундай курулуштарды курдурган экен. Курдурганда дагы жарышып курдурган экен. Эми ошолордун арасында эми Рокфеллер, Ротшильд, жанагы Нобель, ошолордун бардыгы ушул Бакуга келип, бизнес кылып, бул жактан нефтин алып кетип, корабльдерге куюп, анан машина чыгарып баштаган ал кезде жанагы Америкада. Мына ошол жактарга нефтини ушул жактан ташып кетишкен экен. Ошонун эсебинен бул жактан байлык болгон, бул жакта чоң бизнес болгон. А бирок 19-кылымда жанагы 16-17 жылдары революция болуп, жанагы Кызыл армия жеңгенден кийин ошол совет бийлиги орноп, совет бийлиги бардык мүлктөрдү конфискациялап, ошол инвесторлорду, ошол бизнесмендерди бардыгын өлкөдөн кууп чыккан. Алардын ушул курулуштары, алардын технологиялары, алардын архитектурасы, буюмдары, мебелдери, сүрөттөрү, документтеринен бери ушул Бакуда калган экен. Жана мен бир жерден көрүп калдым. Сталин ушул жерге келип жүргөн экен. Ушул жерде жергиликтүү полиция тарабынан кармалып, жанагындай көкүрөгүнө сүрөт көргөзүп, кармап алып сүрөткө түшөт го, ошондой жанагы кылмышкерлерди. Ошондой кылмышкер катары ушул жерде сүрөткө тартылган экен. Жанагы ал кезде Сталин боло элек Коба болуп жүргөндөгү маалында, же болбосо Жугашвили болуп жүргөн маалындагы доорунда, жаштыгында мына ушул жерге келип, ал дагы ошол нефтяниктер менен күрөшүп, бул жерде бунттарды уюштуруп, ошентип жүргөн учурларда кармалган экен. Эми мындай алганда, буларда чындап эле алганда тарыхы бар экен. Болгондо дагы далилдүү тарыхы бар экен. Ал тарыхы дагы мына окшогон материалдык бир колго мындай кармап көрө турган, өзүң карап көрө турган, ичине кирип көрө турган материалдык бир кандай десем, мурастары бар экен да, мактана турган. Бизде мисалы биз айтабыз, кыргыздар мынчанча эл деп биз өзүмдү өзүм кемсинтким келбейт, бирок эми бизде архитектуралык эстеликтер өтө аз калыптыр да бизде. Дээрлик жок эсе десек болот. Эми айла жок эми. Ушундай. Азыр эми бул жакта баягы Нобелдин дагы өзүнүн ушул жакта нефти чыгарган жери бар экен. Анын ошол нефти чыгарган жерде ошол месторождениенин өзүндө эле ушундай бир монументалдык чоң курулушу бар экен эле. Ал дагы качыптыр совет бийлиги келгенде. А бирок азыр ошонун үйү ошол бойдон сакталып калыптыр. Ошонун мебелдери, сүрөттөрү, документтеринен бери музей кылып калтырып коюшуптур. Мындан бир 10 жылдай мурун ошол бир тууган Нобелдердин тукумдары келип, ошол ата бабасынын ошол эмгектерин көрүп кетишиптир. Булар эми анын атын өзгөртпөптүр, башка кылбаптыр, бузуп салбаптыр. Болгону азыр туристтер үчүн ушундай бир туристтик жай катары калтырышыптыр. Мына жер Мончо экен. Ушул Мончо тууралуу айтканда мен бир нерсени түшүнүп атам. Энелер балдары үчүн нелерге гана барбайт, нелерди гана кылбайт. Бул баняда мындай алганда көбүнчө аялдардын банясы болгон экен. Анан ар бир мынау купол деп коелу, мынау томпойгон нерселердин бардыгы ал өз-өзүнчө бөлмө болчу экен. Анан чоң куполдор булар баягы жуунуп бүткөндөн кийин курганып, чай ичип, бири-бири менен сүйлөшүп отура турган жай экен. А берки жактары ошол жууна турган, чайкана турган, бууга түшүп отура турган сыяктуу ар түрдүү каналар экен. Эми бул жака көбүнчө аялдар эмне үчүн келишкен дешет. Аялдар бир эле жуунган эмес. Аялдар көбүнчө өздөрүнүн балдарына сулуу кыздарды тандаш үчүн келген экен. Себеби баняда эми каалайсың, каалабайсың ысык, анан кыздар
жылаңач болуп чечинет. Ошол чечинген учурда анын буту түзбү, ден соолугу чыңбы, фигурасы жакшыбы, бою узунбу, кандай десем, эми кыскасы кыздын кемчилигин ошо жип жылаңач энеден туума түрүндө көрүш үчүн ошол аялдар ушул жерге келишчү экен. Келип ошо балдарына жар тандап кетишчү экен. Эми ал жерде кыздын жанагы оюн эч ким сураган эмес. Эгерде паланчанын кызы ошол энесине кайсы бир аялга жаккан болсо, ал баласына барып эле ошо паланчанын кызын алып берем, ал мага жакты, буту түз экен, узун экен, өзү арык чырай экен деген сыяктуу эми өзүнүн жанагы дитине келишкен болсо, куда түшүп барып эле ошонун кызын ала беришчү экен. Эми ал кезде билесиңер, бизде эми ислам дүйнөсүндө ошол кыздарды көп көчөгө чыгарган эмес, өтө консервативдик, жабык жашоо образын күтүшкөн. Ошон үчүн эми кыздарды көрүүнүн, кыздарды болгондо дагы бүтүндөй бир тулку бою менен көрүүнүн бир гана жолу ушул мончо болгон экен. Эми мончонун жуунгандан тышкаркы негизги функцияларынын бирөөсү ошол жар тандоо экен. И ошол функцияны дагы аткарчу экен, азыр күлүп айтышат. Ушундай. Азербайжандын тарыхы азыркы реалдуулук менен айкалышып турган абдан жагымдуу экен. Мисалы мына ошол эски кандай десем, монча экен. Анан эми бүгүн мисалы 1-5 күндөрү бул аялдардын күндөрү экен. Анан мына кадынлар күнү дейт, катындар күнү дейт. Бул аялдар женский ден деп атат. А мына киши күнү дейт. Бул деген мендей мужской ден деп атат. Бул бүгүн мисалы эркектер кире турган күн экен. Эми бул азыр кадимгидей иштеп атат экен. Ичинде кадимгидей кишилер жуунуп жүрүшөт. Кадимгидей аркы жагында төрүндө бири-бирин жышып, ошол кадимгидей адамдар жуунуп атышат. А бул жагында чай-пай ичишет экен, эс алышат экен, кийинет экен, чечинет экен дегендей. Эң кызыгы ушул мончого 300 жылдан ашыптыр. 320 жыл болуптур. 320 жылдан бери токтобой иштеп келатат экен ушул баня. Мына. Достор, Азербайжандарда ушул чай маданияты ушунчалык өнүккөн. Чайдын бир нече түрү бар экен. Эми чай кайнатуу үчүн мындай самоордун эми бул культу бар экен бул жерде. Анан эң негизгиси, дагы бир таң калтырган нерсеси мына бул вареньелер. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Ушул Азербайжанда вареньенин канча түрү бар деп ойлойсуздар? Негизи эле сиздер канча түрүн билесиздер? Мисалы мынаны караңыздар азыр. Вареньенин алмадан, өрүктөн, коондон, дарбуздан, керек болсо жаңгактан, жаңгактын коросунан дагы варенье кылышат экен. Эми вареньенин жалпы түрүн алганда 136 түрү бар экен. Булар варенье кылбаган нерсеси дээрлик жок экен да. Ушундай туугандар. Азыр бизде Кыргызстанда элдин бардыгы депутаттыкка аттанып атат. Бардыгы эле депутат болоюн дейт. Ошол чөнтөгүндө бир 200-300 миң доллары пайда болуп калгандын бардыгы өзүн депутат көрөт. Анан ошол депутаттыктан алар элге таанымал болом деп ойлошобу, же таасирдүү болом деп ойлошобу, же байып кетем деп ойлошобу, мен билбейм. Бирок чынында элдин эсинде ким калат? Депутат калбайт экен көрсө. Мынага окшогон акындар калат экен. Себеби мунун сөздөрү калат экен. Мунун баягы мээке чак этип кадалып кала турган сөздөрү калат экен. Мына мисалы Али ага деген ошо Азербайжандардын акын экен. То есть биздин Медин сыяктуу, Байдылда сыяктуу, Алыкул сыяктуу акындардын бири экен. И бул ушул эски шаарда туулуптур, ошон үчүн мунун эстелигин ушул жерге коюптур. Эми мен ушул эстелик жөнүндө айтып берейин. Бул эстелик, мына караңыздар. Бизден негедир ошол атчан, анан жанагы мындай бир турган, же болбосо мындай бир жанагы бюсттарды кое беребиз. Бирок бир аз чыгармачылык кыла турган болсоң, ушинтип деле эстелик койсо болот экен. Эми эстеликти мындай карап айтып берейин. Ал кимдер жөнүндө ыр жазса, ошолордун ээлеси мунун мына башына түшүрүлүптүр, башынын формасына. Мына жерде мисалы акын жазуучулары, өнөрпоздору, мына жакта жанагы али жолугун чечпеген аялдар, ошол эле учурда европалашып кеткен, жанагы орустардын кепкасын кийген эркектер, мына жакта дагы аялдар, аталар, бул жакта дагы ошол. А мына жакта аксакалдар, а бул жакта парт кызматкерлер. То есть советтик парт кызматкерлер. Кыскасы бул
Ал мына жакта аксакалдар, наркы жакта ошол бир кыздын сөөгүн көтөрүп кетип аткан аксакалдар дейт. Ошол бул көбүнчө аялдар жөнүндө, негизи эле эркиндик жөнүндө көп ыр жазган экен. Элдин арасында ушунчалык урматы бекем экен. Ал көп иччү экен, бирок ичсе дагы эл сүйөт экен. Омар Хаям сыяктуу. Ичсе дагы, ар кимди тамашалап жүрсө дагы, жазган ырдан башка эч нерсе жазбаса дагы, эл аны сүйөт экен. Элдин эсинен чыкпаптыр, унутулбаптыр, союздун маалында бул ардакталбаптыр. Бирок муну репрессия да кылбаптыр, камабаптыр дагы. Себеби бул ичип жүрчү экен, эч кимге таасири жок эми, бир баягы бир дуана пейил бирөө да эми деп тым коюшкан. Бирок кийин элдин эсинде жүрө берген, таасири арта берген, мунун сөздөрү актуалдуулугун жоготпой, кайра күчөгөн үчүн анан мына жака жаңы бийлик келип туруп, ушу Али агага деп өзүнүн туулган жерине ушинтип эстелигин коюптур. Карасаңар. Азыр эми ошодон улам айткым келет да, кайсыл депутаттын бизде Кыргызстанда ушинтип эстелиги коюлат? Кайсыл депутатты эртең эл эстейт? Кайсыл министрди эстейт? Кайсыл премьер-министрди эстейт? Балким эми биздин качса дагы, кууса дагы президенттерибизди эстеши мүмкүн. Бирок аларга дагы ушундай болуп элдин сүйүүсү менен эстелик коюлабы, коюлбайбы, Кудай билет. Ал кимисинин тагдырына жазылат, кимисинин тагдырына жазылбайт. Биз канчалык көкрөктү кагып, баягы биз улуу элбиз, сулуу элбиз, байыркы элбиз дегенибиз менен айланып тегеренип, баары бир ушул билимге келгенде баш тийгенге, билим менен эсептешкенге туура келет. Мисалы караңыздар. Бул жакта ошол китептин дагы культу бар экен. Азыр мисалы ушул эле Бакуда, эски шаардын ичинде дүйнөдөгү эң чакан, эң кичинекей китепчелердин музейи бар экен. То есть, кандай деп айтсак, миниатюрный деп коет экен, эми мен кыргызча которуп айтып атам, бул китепчелердин музейи. Болгондо да эң кичинекей. Эми арасында бардыгы бар экен. Мына мисалы Курандын эң кичинекейи ушул жерде экен. Ал Аравиядан белек болуп ушул жерге келиптир. Анан мына жактарда тиги мисалы Фидель Кастронун китеби бар экен. Ал өзү кол коюп, өзү ушул жака жибериптир. Анан кандай десек, эми бул китеп ушул эң кичинекей китептердин китеп музейи катары дүйнөдө Гиннестин рекорддор китебине кириптир. Ушул кичинекейлиги менен. Адамдар көбүнчө ушуну көргөн келет экен. Мына караңыздар. Бул жакта Ататүрктүн китеби бар экен. Сказки кыргыз. Кыргызский узорлордун китеби бар экен мунунда. Биздин китептер дагы Алатоо дейт, мына биздин китеп бар экен. Махаббат, Мавсумы дейт, өзбектердин китеби бар экен. Сонун Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алмасы бар экен. Сонун. Биз эски Бакунун, эски шаардын сыртына чыгарыбыз менен мындай айнектен жасалган метросу бар экен. Ошол метродон чыккандан кийин эле мындай чоң аянт бар экен, кенен. Эми ушул аянтта аябай сымбаттуу келишкен, мына ушул кишинин кандай десем эстелигин көрдүм, анан сурап атам биздин гидтен. Бул ким, айтып берчи деп. Сиздерге ушул жигит өзү айтып берсин. Гаджи Зейналабдин Тагиев. У нас в Баку в 19 веке было 52 нефтяных магнатов. Он один из них. Но он был самым, одним из богатых, очень богатых нефтяных магнатов и очень помогал людям. Вот он построил на мусульманском Востоке первую школу общеобразовательную для девушек. И очень радовался, когда девушки отвечали на вопросы. До этого вообще девушки образование не брали. Предпочтение давалось мальчикам, чтобы получали образование. Но так как он открыл школу, он так говорил. Говорит, вот наши сыновья вырастают, и они получают высшее образование. Потом они хотят жениться на девушек, но образованных девушек. А образованных девушек у нас не было. Из-за этого он как будто специально открыл, чтобы и девушки тоже образовывались. Наши мальчики образованные женились не на заграничных образованных, а на местных. Да, он построил школу, водопровод провел в Баку, назывался Шоллар в 19 веке. Потом театр открыл, заводы, фабрики, для своих рабочих школы открыл. Из-за его деятельность постоянно газеты, журналы писали про него. Во Франции, в России, в Российской империи. Это он жил в царской России.
империи. Даже российский император дал ему 2 ордена за вот его деятельность. Бухаринский амир дал ему медаль. Потом иранский шах дал ему медаль. То есть все, кто бы, самые известные люди, приходили в Баку, сначала гостили у него. То есть он всех принимал. Очень уважаемый человек был. Он был верующим мусульманином. Он знал, верил, что если ты богатый, ты должен помогать людям. Да. Ну вот, когда пришла советская власть, уже все эти богатства, не только у него, но и во всех нефтяных магнатов, у всех нефтяных магнатов были конфискованы. Ему оставили только всего одну дачу, это в пригороде Баку. И до конца жизни, где-то ему 100 лет было, когда он умер, до конца жизни он жил там, оставался в этом особняке. Недавно приходил его правнук из Франции. Он знал только французский и английский языки, но он прочитал про своего дедушки и хотел увидеть, то есть посетить Баку. И посетил его Бакинский дом, который является сегодня музеем истории. То есть посетил это, журналисты пришли, все его встречали, очень тепло встретили. И мне тоже посчастливилось познакомиться с ним. И я увидел в нем вот его дедушку, прадедушку. Он такой же, да? Где-то похожие, да, были. Его молодость похожа, да. Его сыновья, молодость похожи были на него, да. Такие. Круто. А его не арестовали? Вот его нет, его не арестовали. В основном нефтяных магнатов не арестовывали. Просто у них все конфисковывали. Единственное, если этот нефтяной магнат занимался политикой, вот тогда его могли арестовать. А так нефтяных магнатов не арестовывали. И так как первый, то есть секретарь Азербайджанской ССР был Нариманов, который, когда пришла советская власть, он обучался, этот лидер, советский лидер, на его деньги. Из-за этого он его особняк в пригороде оставил. А у остальных всех все конфисковали. То есть вообще, да, даже особняки не оставляли. То есть да, в пригороде, в городе. Вот у него именно оставили. Несколько раз приходили к нему в пригородный дом, хотели тоже конфисковать. Он звонил Нариманову, Нариманов это останавливал. Все время останавливал. Единственное только для него. Потому что он обучился на его деньги. Не только он школу открывал в Баку, он отправлял во Францию, в европейские страны молодых парней, чтобы они получали высшее образование. А для девушек он открыл среднеобразовательные школы. Сейчас это здание, которое он открыл, школу для девушек, сейчас используется как музей памяти поэтов. Музей памяти поэтов. Сейчас она есть. Потом, когда в 1918 году Азербайджан стал независимой республикой, это здание использовали как первый парламент. Он тогда пожаловался, говорит, не нашли другого здания, которое школу для девушек использовали как парламент. Но свободное оно было, ее использовали. Да. А сейчас? Сейчас это здание музей поэтов. Музей, там дом-музей Гусейн Джавида, несколько там музеев есть в этом здании. Ну, потому что у нас сейчас общеобразовательных для школ, для девочек и мальчиков, ну, очень много везде. То есть нету нужды. И это как памятник на этом здании написано. Тут была школа, тут был парламент первый азербайджанский. Сейчас там дом-музей Гусейна Джавида. Да. Вот всегда памяти азербайджанцев он остался. Памятник когда поставили? Памятник совсем недавно, где-то год назад поставили. Да, после прихода его внука из Франции, да, он тоже про дедушку рассказывал, про дедушку. И памятник, это единственный памятник, которому поставили нефтяному магнату, да. Другим нефтяным магнатам не поставили. Где-то 52, да, нефтяных магнатов? Да, местные 52 азербайджанские нефтяные магнаты, еще десяток иностранных нефтяных магнатов. Нобели, братья Нобели, Ротшильды, потом Рокфеллеры, все пытались прорваться в Баку, чтобы добыть нефть. Черное золото мы называем его. В 19 веке, в 1846 году первый раз в мире была пробурена первая нефтяная скважина. Да. Обычно полагают, что это в США было, но по документам мы нашли, что еще раньше, чем в США, была пробурена именно в Баку, 1840. Сейчас она стоит там на берегу моря, как макет ее. Первая нефтяная скважина. Спасибо. Спасибо вам.
Мен сіздерге бір жақсы идеяны көрсөткім келіп атат. Ал мындай екен. Мына жол. Жолдың бойында мына арықтын орду деп коелу. Эми жол менен тротуардын ортосу, чегарасы. Мынантип жап-жашыл кылып бөлүп койсо болот экен. Биз көбүнчө жанагы же тосуп коебуз, же бетон коюп коебуз, же болбосо ачык бойдон калат. Андай кылбай кээде ушинтип мындай өсүмдүк менен дагы жашылдандырып тоссок болот экен. Эми бул үчүн билбейм, бир чыгармачылык керек, же эмгек керек, сонун кылыптыр. Азыр мага түшүндүрүп айтып берип атышат. Мына бул имарат бул 19-кылымда курулган, болгондо дагы Италиянын стилинде курулган имарат экен. Анан муну реставрация кылып, кайрадан оңдоп түзөп, анан Муслим Магомаевдин атындагы филармония кылып коюштур. Бирок биз билген Муслим Магомаевдин эмес, анын атасынын атына коюлуптур. Анан ошого жараша анын Муслим Магомаевдин атасынын эстелиги коюлуптур. Көрсө ал ырчы эмес, ал композитор болгон экен. Атасынын алдында биз билген Муслим Магомаев болгону жон гана ырчы болуп калат экен. Аткаруучу болуп калат экен. Ошон үчүн бул филармониянын атын анын атасынын атына коюптур. Эстелигин дагы ошол Муслим Магомаевдин атасынын атына коюптур. Бирок атасынын фамилиясы дагы, аты дагы Муслим Магомаев экен, баласыныкы дагы Муслим Магомаев экен. Ошон үчүн адамдар кээде ушинтип адаштырышат экен, бирок бул жерде атасынын эстелиги турган үчүн бул атасынын атына коюлган деп айтсак болот экен. Мына бул көчөдө жалаң ошол эски, кандай десем, бул эски ошол нефть магнаттардын доорунда салынган имараттар экен. То есть 19-кылымдагы 1911-жылы, дагы 1905-жылы, 10-жылы дегендей. Анан бул баягы советтик бийлик келгенге чейинки салынып калган имараттар экен. Анан мындай мисалы бир магнат жашаптыр, наркыда бир магнат, наркыда бир магнат, андан наркысында дагы бир магнат жашаптыр. Эми ошолордун имараттары кийин улутташтырылып, мамлекеттин карамагына өтүп, бири мектеп катары, бирөөсү азыр мэриянын имараты катары иштетилип атат экен. Мунусу кадимкидей турак үй болуп калыптыр. Бул мындан карасаңыздар өзүнчө эле бир башкача болуп, дубалы өзүнчө башка түстө, балкондору өзүнчө башка түстө. Анан мунун дагы бир уникалдуулугу көрсө, мында ошол лифти бар үй ушул экен. Ошол маалдагы лифти 19-кылымда лифти бар үйдө булардын байлары ушинтип жашаган экен. Анан элде аңыз бар экен. Лифт аябай жай жүрөт экен. Жай жүрсө дагы ал жанагы магнатка баары бирдейчү. Себеби ал лифт канчалык жай жүрсө, ошол жай жүргөн менен наркы жактан ага акча ошончолук келип тура берген, миллиондор түшө берген. Дешип элдин арасында баягы кедейлердин арасында байлар жөнүндө ошондой легендалар чыга берет го. Бул жөнүндө дагы ошондой легендалар көп экен. Легендалардын бирөөсү ушундай экен. Ал лифттен көтөрүлгөнгө чейин ал анын акчасы көбөйө берген депчи. Ошон үчүн ал эч жака шашкан эмес. Ал шашпай көтөрүлгөн лифтте акча түшө берген деп. Азыр мына көчө бул биздин Манас көчөсү сыяктуу экен. Дайыма пробка. Анан бул жанагы президент отурган көчө экен. Президент отурган имарат экен. Биздин ынтымак ордобуз. Азербайжандардын ынтымак ордосу ушул экен. Президент, анан өкмөт үйү дагы ушул экен. Өкмөт менен президенттик аппарат бир жерде отурат экен. Бул президент сарайы деп коюшат экен муну элде. Өзү Азербайжан биз сыяктуу эле мусулман өлкөсү. Бул жерде эми мусулман динин тутунушат. Бул Армениядагыдай же Грузиядагыдай эмес. Бирок бул жакта ошол батыштын таасири ушунчалык катуу болгон. Ошондуктан батыш архитекторлору, батыштын байлары, батыш инвесторлору илгери эле ошол 19-кылымдарда аябай бул жерге көп келишкен, көп таасир этишкен. Мисалы мына имаратты көрсөңүз, азыр сиз ойломоксуз, мен же Германияда, же Прагада жүрсөм керек деп. Жок, бул Азербайжан. Азербайжанда дагы ушундай жарым жылаңач аялдардын эстелиги бар, имараттары бар экен. Алга тийбептир булар. Азыр мына азыркы диний коомчулук, диний жамаат ушуну алыш керек, муну өчүрүш керек дешпейби десем, жок, андай дей албайт. Себеби бизде мыйзам менен корголот. Бизде светтик өлкөбүз. Бул өзгөчө корукка алынган бир тарыхый мурас катары дешип атат. Көрсө, бул мурда губернатордун үйү болгон экен.
мынау филармонияны атайын ошол өзүнө каратып, өзүнүн балконуна каратып салдырган экен. Ал убагында ошентип салдырылган, бул убагында жеке менчик болгон. Азыр эми бул мамлекеттик мүлк. Достор, мага азыр мынау мен жалдап алган гид ушул Бакунун эң кооз жерлерин көрсөтүп атабы, же Баку ушунчалык кооз болуп кеткенби, мен түшүнгөн жокмун. Баку шаарында азыр ушул туруктуу түрдө бир 4-5 миллион калк жашайт дешет. Пробка бар экен, метродагы абдан күчүркөн иштеп атыптыр, метрого адам батпай калыптыр. Метросу болсо дагы, ошонун айынан пробкадагы автотыгым болуп атыптыр. Анан эми мынау турган бак бул шейиттер багы деп аталат экен. Себеби бул жер өзү мурда илгерки мазар болгон экен. Илгерки мазарды Совет бийлиги келип жоюп, мазарды көчүрүп, бул жерди бак кылып, жөн эле Киров атындагы парк кылып койгон экен. Кийин Совет бийлиги кулагандан кийин бул жерде ошол Советтик армиянын жана булар козголон көтөргөндө 90-жылдарда ошол Советтик армиянын курмандыктары көмүлүптүр. Андан кийин мынау Карабахтагы согуш учурунда баягы армияндар менен азербайжандардын ортосундагы мына ошол Карабахтын айынан каза болгондор, шейит кеткендер делинип, алар дагы ушул жерге коюлуптур. Анан бул жерде Англиянын солдаттары коюлуптур, бул жерде Турциянын солдаттары коюлуптур. Ошондон улам бул жерди шейиттер багы деп атап коюптур. Шейиттер багын ушунчалык кооз кылып жасашыптыр. Эми бул жер азыр мындан карасаңыздар кап-кара токой. Мынау жагында мурда мынау 3 кандай десем, от мунарасы десек болот экен. Ушул от мунарасы бул мурда Москва деген мейманкана болгон экен. Ошол Москва деген мейманкананы алып салып, ордуна ушул 3 жанагы оттун элесин көргөзгөн 3 ушул от мунарасын курушуптур. Андан сырткары мына жакта мына эки турган имарат бул алый мажлис деп коет го, жанагы ушул жердин парламентиники экен. Парламенттин имараты экен. Мынау жагы ушундан бул жагы бүтүндөй капкара токой экен. Мун токойдун ушундай бактын көркөмдүүлүгүн көрсөңөр эмтиме эле аябай көркүнө чыгыптыр. Ушунчалык көрктүү. Анан бул жака мына байкасаңыздар чык деп жанагы бир чымчык сайрап атат. Аны бир башка өлкөдөн, Пакистандан дейби, Индиядан дейби, ошол жактан ошол чымчыктарды дагы алып келишиптир. Ушул жерге кое беришиптир аны. Азыр ал дагы ушул жер жакканбы, иши кылып көбөйүп, аябай ушул бакта жүрсөң өзүнчө эле ушул чымчыктар сайрап аябай сонун болуп турат. Эми бир жагынан буларда эми жанагы күчү бар экен, акчасы бар экен кылып атыптыр. Бирок экинчи жагынан ушунчалык көркөм, ушунчалык кооз кылганына мен абдан таң калып атам. Себеби бул жерде ушунчалык адамдын эмгеги, ушунчалык чыгармачылык, жанагы ландшафттык дизайн деп коет го, ошондой дизайндын эми бир билбейм, мен мындайды көргөн эмесмин чындыгында. Эми ушунчалык кооз экен. Мына жер ресторан экен. Бул жагы жанагындай панорама деп коюшат экен да, жаштар сүйүшкөндөр, анан бизге окшогон туристтердин баардыгы ушул жерге келишет экен. Келгенде мына жерде карасаң, бул жагы Каспий деңизи турат. Ушул Каспий деңизин мына жерде Каспий Мол деген соода борбору бар экен мына жерде. Ошол деңиздин ичине мындай киргизип туруп куруп коюшуптур. Мына жактарында ошол кайык, катерлер үчүн өзүнчө бир портторду, өзүнчө бир пристерди жасаптыр. Андан сырткары мага эң жакканы мына бул жээктер болуп атат. Жээктерин булар жээк бульвары деп коюштур. Ошол жээк бульварын тиги ушул көз көрүнбөй калганга чейинки ушул Каспийдин жээгин бүтүндөй ушул Баку шаары турган аймактын бардыгын ушинтип көркөмдөп чыгыштыр. То есть жээктин бардыгын асфальттап, адам баса турган кылып, адамдар сейилдеп жүрө турган гана кылыптыр. Андан кийин парк кылып, андан кийин жол кылышыптыр. Эми бул бир жагынан карасаң, баягы булар келгенге чейин 1907-жылдары ушундай болгон экен. Анан эми булар ошону сактап, андан ары гана өнүктүрүп келе атат экен. Бузбаптыр. Баягы бул жер жакшы экен, бул жер адам көп экен деп ал жерге баягы бирөө кафе куруп албаптыр. Бирөөгө бирөө сатып үрбептир бийлиги.
кыскасы билбейм, ушунчалык кооз, ушунчалык. Мен эми Бакуну ушунчалык кооз деп ойлогон эмесмин. Баку ушунчалык кооз болот деп мен күткөн эмесмин. Бакуну эми ошол кадимки биздеги советтик шаарлардын биринде эле болсо керек деп ойлогом. Ушу биздин эле тегерегибизде мындай ашып кетсе Ташкентче болор, ашып кетсе Тбилисиче болор деп ойлогом. Бирок азыр көпчүлүк айтышат, Тбилиси дагы кооз шаар дейт, Тбилисиге жете элекмин, бирок бул жак Тбилисиге караганда коозураак деп айтышат экен. Европага окшошураак деп айтышат экен. Анан кыйла. Эми биз азыр эми билбейм, эми шаардын сырты кандай, айылдарды кандай. Мен ал жерге азыр бутум жеткен жок. Буга өзүнчө бир көбүрөөк күндү бөлүп келиш керек экен. Мен болгону бир эле күндү бөлдүм. Анан азыр кечке чейин карап үлгүргөнүм ушу болуп атат, көргөнүм. И кечке чейин мен булардан мындай бир кереметти гана көрүп атам, таң гана калып атам. Билбейм, ушунчалык кооз кылып коюптур. Кээде ушундай кооздукту көргөндө авторитаризмди дагы сүйүп кетет экенсиң да, мындай. Ушинтип шаарды кура турган болсо, анда болсунчу ошол болсо дегенге дагы бара берет окшойсуң. Эми себеби азгырык өтө көп. Ушунчалык жолдору тегиз экен, кенен экен, жанагы бактар ушунчалык кенен экен, бактар ушунчалык кооз экен, имараттары бул жактагы эми өзүнчө эле бир билбейм керемет. Элдин жүргөнү, кыздардын эркиндиги, ошол эле учурда диндин бар экендиги, бардыгын айкалыштырган, бардыгын бириктирген, мечиттердин көптүгү, ошол эле учурда ушундай эркиндик, кооздук. Ошол сезилип турат, билбейм эми. Ушундай туугандар. Бул жакта карасаң деле ошол жанагы Азербайжандын билек сабы турат, ушунчалык бийик. Мына жагын карасаң деле Азербайжандын ошол байрагы турат. Мына жакта деле ошол оту менен коюп коюптур. Эми булар бир жагынан карасаң ошол жанагы нефтиси көп дешет, бирок ошол нефтисин ошол мамлекетине аябай салып атышкандай, нефтиден түшкөн акчасын өтө сарамжалдуу болбосо дагы мүмкүн болушунча эффективдүү пайдаланып атышкандай көрүнүп атат мага. Азырынча ушундай. Бирок буларда дагы азыр проблемалар башталыптыр, жанагы көчөгө машина батпай калыптыр, метросуна адам батпай калыптыр. Ошол жактарынан алганда буларда дагы эми көбүрөөк ошол инфраструктурага дагы көп акчаны салыш керек окшойт. Эми бул эртең, мисалы биз туризм дейбиз. Эгерде чындап туристтер жөнүндө сөз кыла турган болсок, булар бизди оңой эле утуп койгудай экен. Себеби бизде ошол туристтер үчүн дээрлик бир шарт жоктой да, эгерде буларга салыштыра турган болсоң. Же биздин туалет курсак, туалетибиз окшобосо, ага эч ким кирбей койсо, биз бир музей дейин десең, бир жалчыган музейибиз жок болсо, парк десең, парктарыбыздын баардыгын кескилеп, сатып, аларга ресторан куруп, бир нерсе кылып, үй куруп, дом кылып, ушинтип жок кылып атсак, жээктерибизди болсо, же алып албадык, же куруп койбодук. Жээктерибиз азыр бир кызыктай абалда жатат. Мисалы Ысык көл деп мактанган Ысык көлүбүздүн жээктерин азыр Ысык көлдүн жээги менен мына Каспийдин жээгин бир салыштырып берейин. Азыр ылдыйга түшүп, анан бир көрөлү. Ушундай туугандар. Азыр эми кечинде мына от болуп жанып турат дейт. Ошону азыр караңгы киргенде көрөт окшойбуз. Эми азыр караңгы кире элек, ошон үчүн бул көк айнек болуп эле турат. Өзү негизи буларда өзгөрүш бар экен. Эски имараттары бардыгы сары, таштын түсүндө экен. Жаңы имараттары булардыкы дээрлик ушундай айнекке абдан басым жасап атышыптыр. Заманбап дешип, ошол айнектен жасалган имараттары абдан көп курулуп атыптыр. Жаңы имараттары дээрлик айнектен экен. Ушундай туугандар. Метросу деле айнектен, мындай сода борборлору деле айнектен. Тетигинде карасаңыздар, мына айдын формасында турат. Ал дагы офис, сода борбор экен, ал дагы айнектен. Анын артында дагы бир сода борбор турат. Ал дагы айнектен. Кыскасы, айнекке абдан басым жасап атышыптыр булар. Ушундай туугандар. Мен мынчалык кооз деп ойлогон эмес элем. Достор, мына түбөлүк от экен. Түбөлүк отту ушул жердеги жанагы шейттерге арналган түбөлүк от деп аташыптыр. Эми ушул түбөлүк отту кармап турган, ошол түбөлүк от үчүн курулган күмбөз мына ушул экен. Бул 8 бурчтуу экен. И ичиндеги жанагы түбөлүк от турган, ошону кармап турган жанагы фигуранын
өзү дагы 8 бурчтуу экен. Ал деген сөз ушул атайын ушул өздөрүнүн байрагынан алынып курулуптур. А байрагында ушул Азербайжандын негизги Азербайжанды түзүүчү калктар бул 8 эң негизги нация экен, улут экен. Ошол 8 улуттун намына, же болбосо ошол 8 улуттун эсебинен ушул 8 деген нерсе жаралыптыр. Булардын ушул архитектурасында 8 көп колдонулат экен, байрагында колдонулат экен. Ошол 8 бурчтуу нерсе ушул жерде чагылдырылган. Эми муну ким куруптур дебейсиңерби? Муну Гейдар Алиев курдуруптур. Көрсө, ал өзү билими боюнча негизги билими архитектор экен. Эми балким ошондон уламбы? Азыр мен карап отурам, интернеттен эски сүрөттөрдү таап карадым. Карасам, кадимкидей эле ушул Бакудагы биздин советтик, кадимки биздин шаарлардын бири сыяктуу эле бозоргон шаар экен эле. Бирок азыр бул шаардан ошол советтик шаардын дээрлик изи да калбаптыр. Ошол айрыкча борбордук бөлүгүндө. Балким айыл кыштактарында бардыр. Бирок Баку азыр европалашыптыр. Дээрлик Европага окшош экен. Мына ушуну өзү ошол Гейдар Алиев өзү курдурган дешип атат. Өзү архитектор катары өзү долбоорлоп, өзү чызып, өзү кылдырган дейт. Себеби анын негизги билими архитектор болчу дейт. Балким бизге дагы ошол акыры бир архитектор адам биздин бийликке келсе, вот ошондон кийин шаарыбыз бир башкачараак болуп, коозураак болуп, адамга ыңгайлуу, коопсуз, ошол эле учурда көрктүү болуп калабы деп деле ойлоп кетип атам чындыгында. Себеби архитектордун көзү, архитектордун ою, анын көз карашы баары башкачараак болот окшойт. Мисалы, азыр биздин президент азыр футболго кызыгат экен, футбол аянттары курулуп атпайбы? Ошол сыяктуу архитектурага кызыккан, архитектуралык билими бар адам болуп калса келечекте, балким ошондо Кыргызстан ошол бир архитектуралык бир башкача бир жаңыланууга өтөбү деп деле ойлоп койдум азыр ушунун мисалында. Ушул Бакунун символу болгон от мунарасы деп аталган мына 3 мунара азыр мына жалындап баштады. Көрсө, бул кандай болуп от болуп кетет, бул көгөргөн эле айнек болуп турса деп отурсам, көрсө булар мынантип жылып кызыл сары болуп туруп жана турган светтерди коюп туруп, ошонун эсебинен мынантип бул от болуп көрүнөт экен. Ал азыр көп караңгы кире элек, ошон үчүн азыр мунун оту анча көрүнө элек. А эгерде караңгы киргенден кийин бул ушундай кадимкидей жалындап күйгөндөй эле болот дешет. От болуп турат дешет. Эми бул от, ушул 3 от негизи Бакунун Азербайжандын эски негизги символдорунун бири экен. Мына ушул шейиттер аллеясы, бул мына ушул жерден башталат экен. Тетиги жерден. Анан 200-ге жакын адам бар дейт. Булардын бардыгы бир күндө өлгөндөр. 20-январда, 1990-жыл 20-январ. Булар жанагы бунт көтөрүп чыгышкан. Анан алардын бардыгын ошол советтик армия атчысын атып, камачысын камап дегендей ошол күнү, ошол түнү өлгөндөр бардыгы. Анан эми буларды ушул Азербайжандын эркиндиги үчүн өлдү, Азербайжандын эркиндиги үчүн жанын берди, шейит кетти деп, анан булар үчүн ушундай булардын көпчүлүгүн ушул жерге коюшуптур. Сөөгтөрүн ошентип анан коюлбай калгандарын мынантип алардын аттарын жазышкан, балким алар айылында коюлган, өзүнүн туулган жерлеринде. Алар үчүн мынантип ордун калтырыптыр. Мынантип көк чөп чыгып турат экен. Муну да карап турушат окшойт, баягы чөбү куурап алыптыр, саргайып алыптыр, ушинтип турат экен. Буларга мынантип гүл да коюп турушат экен. Ушундай туугандар. Анан мындан ары уланып Карабах согушунун курмандыктарын да ушул жерге коюп, анан бүтүндөй ушул мамлекеттүүлүк үчүн деп каза болгон кишилердин бардыгын булар шейит кетти деп ушул шейиттер аллеясына, шейиттер багына коет экен. Эми бир жагынан ушул мамлекеттүүлүк үчүн деген идеологиялык маселеси жатат берди. Андан сырткары кадимки эле көрк, кадимки эле эстелик. Азербайжан тууралуу мен интернеттен гана окучумун. Атасы Гейдар Алиевден баласы Илхам Алиев бийликти мурастап алып, монархияны орнотуп алып, отурушат эч кимге бербей бийликти басып дечүмүн. Эми ал пикирдин деле чындыгы бар. Бирок ошол эле учурда алар анан менде мындай табышмак болчу да, эмне үчүн биз куу бердик Акаевди, Бакиевди, Жээнбековду дегендей. Анан булар эмнеге чыдап
отурат, булар ушундай момунбу деп ойлочумун. Муну суроо берчүмүн өзүмө. Көрсө буларда ошол Карабах маселесин, бул жактагы нефть компаниялар маселесин, жана Акаевге окшоп биздин кызыкчылык эмес, же болбосо Бакиевке окшоп бизде баягы дайым келишимдер ошол инвесторлордун пайдасына чечилип келбедиби? А буларда тескерисинче, мисалы ушул жактагы нефтини 86га 14 кылып, 14-ün инвесторлорго 86-сын таза пайдадан түшкөн акчаны ушул өлкөгө, Азербайжанга түшө турган кылып келишимди түзүп коюшкан экен. Балким ошол эмгектерин, ошол эрдиктерин, ошол акылын, ошол жөндөмүн баалашканбы, же кийинки мындай чарбачылдыгын, мынага окшогон шаарды ушинтип куруп салгандыгын баалашканбы? Иши кылып азыр Азербайжан тынч. Эли азыр мындай сураштырсам айтышат. 50-50 дейт. Кээ-бирлери кетиш керек дейт, кээ-бирлери кетпеш керек. Мындан артыгын каяктан табасын. Башкасы келсе деле ушундай дейт экен. Кыскасы буларда бийлик алмашуу жок, бирок өсүү бар экен. Өсүү дегенде эми экономикалык өсүү бар экен, инфраструктуралык өсүү бар экен. Эми эркиндик деген маселеге келгенде саясийден башка эркиндиги бардай сезилет. Анан саясаттан башкасына киришпегиле, илешпегиле, ишиңер болбосун дегендей дешет. Анан адамдар ойлонуп сүйлөйт экен. Бирок эми өлкө ушинтип өнүгүп атыптыр. Бул нефтинин эле эсебинен ушунчалык байып атышабы, же ушул жетекчилердин гениалдуулугу барбы, мен билбедим. Азыр бир нерсе деп айта албайм. Булардын ВВПсы канча, булардын экономикасынын негизги рычагтары эмне, булар дагы байлыктын ошол нефтиден башка дагы кандай бир чыгармачылыкты кылып атышат деп мен анализ кылганга убактым болгон жок. Анан азыр эми сапарым карыды. Буга эми эртең менен Бакуга келдик. Мына кеч кирди, азыр кетип атабыз, Каспий жээгинде турабыз. Баку мындан да турат. Анан эми мен мына жээктер жөнүндө айтып бергим келди. Жээктерди, Каспийдин жээгин ушул Баку шаарын кайсыл жерге чейин жетсе, ошол жээкти ушундай кылып оңдоптур. Кээ бир жерлеринде моундай тосмолор бар экен, кээ бир жерлеринде жок экен, бирок көпчүлүк жерлеринде бар дейт. Анан мына ушинтип жана жээкти ушундай эл баса турган, эл сейилдеп жүрө турган аллеяларды кылып коюптур. А бирок андан нары, мисалы мына жери соода борбор экен. А наркы жагы бак экен. Бактан нары жол экен. И багы дагы аябай эндүү экен. Бир жок эле дегенде 50-60 метрдей окшойт. Бактын эни аябай кең экен. Эми наркы жактарды деле ошондой дейт. Мен кыдырып чыкканга убактым жок. Болбой атат. Ошон үчүн эмки келгенде кеңирээк, мындан дагы жакшыраак кылып айтып бергенге аракет кыламын. Бирок эми Баку ушундай экен. Бакуну бир көргөндө ушуну көрдүм мен. Азырынча ушундай. Бакуга сөзсүз кайра келиш керек экен деп атам. Көрүш керек экен. Европага окшогон шаар экен. Мен азыр Бакунун ушул эски сүрөттөрүн көрдүм. Интернеттен карасам, эски сүрөттөрүндө Баку кадимки биздегидей эле бозоргон, ар жери ар түрдүү эч кандай көркөмү жок эле, мындай бир жылдызы жок эле шаар экен эле. Бирок азыр андай эмес экен. Азыр ушунчалык жылдызы жанып, ушунчалык туристтерди өзүнө тартып, адамды өзүнө чакырып турган шаарга айланыптыр, жашарыптыр. Тим эле бойго жеткен ушундай бир толуп турган кыздай кулпуруп турат. Аябай оңдолуп атыптыр. Эми айыл кыштактарына өтө алган жокмун. Дагы бир жолу айтам, айыл кыштактарын көрбөдүм. Бирок бул жагы дээрлик Европа менен атандаша тургандай болуп калыптыр. Ошол эми азырынча айтарым ушул. Бар болуңуздар. Мындан ары эми кийинки берүүлөрүбүз ушул Тбилиси, Батуми, ушул Грузия тараптан болот. Анан насип кылса кайрадан келебиз, дагы көрөбүз, дагы айтабыз. Эми бул жерден үйрөнө турган нерселер бар экен, көчүрүп ала турган нерселер бар экен. Деп суктанып, бизде дагы ушундай кылсак болот экен да, ушинтпейлиби дей турган нерселер бар экен. Кээде бизде жанагы Ысык көлдүн бир четине жанагы комузду коюп койсок ызылдагандар болуп атты. Бул жакта комуз эмес, кадимкиден моундай соода борборлорун деле куруп коюшат экен. Мындай пирстерди деле ушунун ичине алып кирип куруп коюшуптур. Андан ары деле эми билбейм, эми буларда балким Каспий чоңбу, балким биздин Ысык көл кичинелик кылабы, билбейм. Бирок кандай болбосун, өзгөрүүнү жасаш керек экен. Көрктөндүрүп, архитектуралык, дизайнердик бир жакшыраак бир көз караш менен анан ушулардын бардыгын көркөмдөп оңдосок болчудай. Экономика дейбиз, экономика эми, да, экономика керек. Бирок кандай болгон күндө дагы адамдын кадимки жөнөкөй чыгармачылыгы, жөнөкөй эмгеги, жөнөкөй ниети дагы
шаарды өтө оңдоп салбаса дагы кыйла жакшыртат го деген ойдомун. Эми жок дегенде биздин элден, жөнөкөй элден таштанды таштабай туруп тургулачы дейт элем. Мен Кытайга барып келдим, Кытайды оңдоп салышкан, бирок бардык жогу таштанды жайнап жатат. Аны утуру алып үлгүрбөйт экен. Эл болсо таштай берет экен. А бул жакта андай эмес экен. Бул жак Европага окшош экен. Таштанды ташталган учур дээрлик жок экен. А мен көчөдө таштанды көргөн жокмун, бирок таштандыны терип жүргөн адам да көргөн жокмун. А Кытай шаар өнүгүп кеткен, аябай бак дарактуу, жакшынакай, а бирок эли малдай эле ушу чачынып, тебинип жүрө берет экен. Аны артынан бирөөлөр терип жүрө берет экен. А бул жакта андай жок экен. То есть бул жактын аң сезими Кытайга караганда кыйла алдыда экен десек болот. Эми биз ошол аң сезим жагынан Кытайларга окшобой, ушуларга окшосок жакшы болот эле. Булар өздөрү мусулман өлкө болуп туруп, Европадагыдай жашоо образын кура алышыптыр. Адамдардын жүргөн турганы, адамдардын кийимдери, адамдардын жашоо образы, жолдору, мындай баскан турганындагы тазалыгы бардыгы келишип калыптыр. Ошол бар болуңуздар.